Салам достор, сиздер Сынчыл бол подкастын угуп жатасыздар. Подкастты мен Айзада Калканбекова жана Наргиза Нанакеева алып барабыз. Саламатсыңарбы достор. Сынчыл бол подкастында буга чейин медиа, маалыматтык сабаттуулук жана социалдык медиадагы коопсуздук тууралуу сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн санарип жашоонун оң жана терс жактары тууралуу сүйлөшөбүз. Азыркы учурда үй бүлөнүн ар бир мүчөсү санарип жашоодо жашап келе жатабыз. Күнүгө Instagram, Facebook, WhatsAppка кирбей дагы тура албайбыз, Ошол эле учурда балдарыбыз дагы интернетте жашоого сүңгүп кетишти. Алардын интернетте эмне менен элек болуп жаткандыгын дагы көзөмөлдөө маселеси ата-энелер үчүн алдыга чыгып жатат, Ооба, туура айтасың Айзада. Биз эми мисалы үйдө деле ашканада отуруп алып, ата-энелер мисалы аялдар тамак жасап атса дагы интернетте Instagram, WhatsApp, Telegramдарда отуруп жатпайбызбы? Анан ушул эле учурда биздин балдарыбыз дагы телефондорго кирип кетишет. Алар телефондо эмне менен алек болуп жаткандыгын такырында көзөмөлдөө ар бир эле ата-эненин оюна келбесе керек да. Бул абдан чоң маселе экендигин ошол бүгүнкү биздин угармандарыбызга айтышыбыз керек. Анткени интернетте абдан бир гана пайдалуу жактары эле эмес, мисалы мультфильмдер же болбосо компьютердик оюндардан тышкары дагы аябай кандай коркунучтуу жактары дагы көп экендигин баардыгын айтып беребиз. Андан тышкары дагы ошо балдарды интернеттеги жашоодо ар кандай коркунучтардан сактоо үчүн кеңештерди дагы беребиз, Ооба. Буга чейин ата-энелердин дагы тиркемелерди пайдаланып келгенин угуп келебиз. Сиз анда бөлүшүп кетпейсизби? Кандай тиркемелер бар ата-энелер ушул балдарын интернетте көзөмөлдөө үчүн? Мен мисалы 3 балам бар. Улуулары болсо 17-15 жашта, мисалы алар өздөрү дагы мындай медиа сабаттуу, интернетте кантип алып жүрүү керек, өздөрү мындай эрежелерин дагы жакшы билишет да. Анан мен ошол эле учурда дагы эң кичүү кызым бар, ал 5 жашта. Мен ал үчүн мисалы родительский контроль деген приложение бар. Кыргызча ата-энелик көзөмөл деген. Анан ошонун жардамы менен биз мисалы өзүбүздүн балдарыбызды, ошо кичине курактагы балдарыбыздын интернетте ошо смартфон, телефондордо канча убактысын өткөрүш керек, кандай контентти көрсөтө алабыз, кандай контенттерди мисалы блокировка кылганды, мына ушунун баардыгы мисалы ошол родительский контроль тиркемеси аркылуу жасаса болот. Ал тиркемени каяктан алабыз? Сатып алабызбы же бекерби? Play Market деген бизде мисалы телефондордо, смартфондордо бар, ал эми айфондордо болсо App Store деген бар. Ошол жакта мисалы родительский контроль деп эле биз терип жазсак эле, ошол жерде абдан көп программалар бар да. Жок дегенде эле бир 10 чыгат болуш керек. Анан ошолордун арасынан мисалы өзүңүздөргө жаккандыгын мисалы тандап алсаңыздар болот да. Биздин балдарыбыз мисалы интернетте отуруп алып, мен ошол эле 5 жаштагы кызым интернетте порнография же болбосо мындай зордук зомбулук болуп жаткан кандайдыр бир видеолорду көрүшүн мен мисалы каалабайм да. Ар бир эле ата-эне каалабайт болуш керек. Мындан тышкары алар болсо мисалы алардын телефонуна мисалы биздин телефонубузду да алып алышат да. Мисалы көп эле 5 жаштагы балага өзүнчө телефон алып бербейбиз да. Ал алат дагы биз жумуштан ата-энеси келет, анын телефонун алат, андан кийин ар кандай мындай акы төлөнүүчү, акча кетүүчү кандайдыр бир оюндарды көчүрүп алышы мүмкүн. Мындан тышкары керексиз кандайдыр бир ар кандай вирус толтура болгон сайттардан бир оюндарды же мультфильмдерди көчүрүп алышы мүмкүн. Ушундай сыяктуу нерселер көп жасашат да, анан ошонун зыянын анан кийин баардыгыбыз тартып калабыз тилекке каршы. Google Play Market'тен мисалы биз кандай тиркемелерди көчүрүп алсак болот. Абдан көп да, мисалы YouTube деле ошол эле мисалы көбүнчө биз YouTube'да отурабыз, балдар YouTube Kids, YouTube балдар үчүн деген дагы тиркеме бар. Эң негизги менин оюмча бул эң негизги болуш керек, анткени YouTube'дагы ошо өзү YouTube сервери ошо балдардын үчүн дагы мындай камкордук көрөт да. Видеону жүктөп жатканда балдар үчүн же балдар үчүн эмес деп дагы видеону жүктөө мындай мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы видеону жүктөгөндөр жакшы билишет болуш керек. Анан ошо YouTube Kids, YouTube балдар үчүн. Ошондо мисалы ошо бир гана балдарга ылайык гана видеолорду көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгүн берет. Аны жүктөп алыш керек. Аны дагы ошол эле Google Play Market, айфондордо болсо App Store аркылуу мисалы көчүрүп алсак болот. Мындан тышкары дагы Kaspersky Safe Kids, дагы Kids Logs деген дагы мындай аябай көп да, мен жана айттым го, кеминде мисалы 10дон ашык мисалы тиркемелер, ар кандай программалар чыгышы мүмкүн. Каалаганыңызды жүктөп алсаңыздар болот. Анан кийин аны улам казып, эрежелерин окуп, кандай мүмкүнчүлүктөр, бирөөсүндө мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк, бирөөсүндө мүмкүнчүлүктөр азыраак. Мисалы жана блокировка, мен айттым го, ошонун ичинде контенттерди дагы мындай бөлүштүрөт. Жалаң гана моундай мультфильмдерди керек болсо, эгерде менин балам
мисалы YouTube'дан бир видео көрөм деп менин телефонумду алган болсо, анын эмнелерди көрүп жаткандыгын кантип контролдой алабыз? Сен мисалы YouTube'да мисалы история деген дагы мындай эмеси бар да. Ошол история деген мисалы YouTube'ду ачып, өзүңөр эле карап көрсөңөр, буга чейин мен эмнени көргөнмүн дегенди, ошо история деген кнопкасы бар. Ошону басканда буга чейин кандай видеолор көрүлгөн, ошонун баарын көрсө болот. Бул деген бул балдарыңдын үстүнөн көзөмөл жүргүзүп, мен телефонумдан эмнелерди карады деп көрсө болот. Анан кийин бирок ошол эле учурда эгер балдарыңар кичинекей болсо, жана мен айткандай родительский контроль приложениясин өзүмдүн телефонума көчүрүп алышым керек. Аны көчүрүп, мисалы өзүң телефонуңа киргизип койсоң, анан өзүңө дагы ошо телефон айырмалай албай калат да, балаңдын колундабы телефон же өзүңдө. Мисалы тиркемеси бала өзү телефонго ээ болгон учурда, мисалы өзүнө колуна телефон бергенде ушинтсе болот да, тиркеменичи убактысын дагы атайын чектеп койсо болот. Кандай тиркемелерди, кандай компьютердик оюндарды же кандай видеолорду, кандай сайттарды дагы мындай керексиздердин дагы мындай тандап алса болот. Интернетте эмне менен элек болуп жатат, биз баары бир көзөмөл жүргүзүшүбүз керек, сөзсүз түрдө. Анан кийин биз сөзсүз түрдө балдарыбыз менен эң негизгиси сүйлөшүп турушубуз керек. Же баягы эле мисалы медиа сабаттуулук боюнча интернетте кайсы бир маалыматтар жалган эле болушу мүмкүн. Баардык эле интернеттен көргөн маалыматтарга баарына эле ишенүүнүн кереги жок экендигин ошонун баарын түшүндүрүшүбүз керек. Эмнени көрүп жатат, мисалы балдарыбыз менен биз мындай доосундай мамиле кылып, алар бизге баарын ачык айтып берсе жакшы болот эле да. Бирок тилекке каршы азыр ата-энелердин көпчүлүгү бала телефон сураса берип коет, Көп убакытка чейин эле балдар ошол телефондо каалаган нерсесин кылып, каалаган контентти көрүп отурушпайбы? Эң оңой жолу дагы берип коебуз телефонду. Ал болсо телефондон эмне кылып жатат, аны такыр көзөмөлдөбөйбүз. Бирок ошол эле учурда пайдалуу жактары дагы бар да, Ошол жөнүндө айтып кетели да. Компьютердик оюндарды ойногондо эмнеге үйрөнүшөт балдар? Бул балдардын мисалы виртуалдык жашоосу бул компьютер оюндарына абдан сүңгүп кирип кетишет. Түрлөрү биринчиден абдан көп, кандай бир стратегиялык ойлонуу аң сезимдерин дагы өнүктүрөт да. Бул жагынан деле коркпошубуз керек. Мындан тышкары кандайдыр бир оюндарды ойноп жатканда аларды идеялары жаралып, мисалы мээси дагы уктабайт да. Ушул эле учурда бирок зыян жактарын деле аны айтпай койсом деле баары билет болуш керек. Көздөр чарчайт. Кечке телефон менен же компьютер менен отура берип, сөөктөрү туура эмес өсүп калышы мүмкүн. Ал жагы да бар. Семирип кетет балдарыбыз, бул абдан дагы мындай олуттуу проблемалар. Бир жерде эле отура берген үчүн, ал жерде кыймыл жок болгон үчүн. Анан ашыкча ашкере кызыгып кетүүсүн дагы зыяндуу жак. Бул интернеттеги оюндардын пайдалуу жактары дагы абдан көп экен. Жыйынтыктап айта кетсек, бала өнүгөт экен, стратегиялык ой жүгүртүүсү өнүгөт экен. Андан тышкары дагы иш аракеттерди пландаштырууну дагы үйрөнүп калышат. Жакшы сапаттарга болот, чыдамдуулук, чыдамкай болот, өжөр болот, өзүнө ишенимдүүлүгү көтөрүлөт. Мисалы жеңиштерге жетишкендечи компьютердик оюндарды ойноп жатып. Бирок мунун баардыгы тең бир ченем менен болуш керек, туурабы? Сөзсүз түрдө. Ушунун баарын чектеп, жана башында айтып кеткендей, ата-энелик көзөмөл абдан зарыл. Анан мындан тышкары жана интернет виртуалдык жашоосунда интернет менен бири-бири менен сүйлөшүшөт адамдар. Мисалы Кыргызстандан эмес, башка чет өлкөлүк жарандар менен интернет аркылуу сүйлөшүп, досторду тапса болот. Бул мисалы интернетте абдан мүмкүнчүлүктөрдүн мындай эбегейсиз чоң экендигинин да бир көрүнүшү да. Сиз азыр интернет баарлашуу жөнүндө сөз кылып жатасыз, Интернет баарлашуунун бирок терс жактары деле көп болуп атпайбы? Ооба, тилекке каршы интернет баарлашууда бирок экинчи ар жактагы адамдын кандай экендигин билүү дагы кыйын да. Мисалы көпчүлүк учурда мисалы педофилдерге, маньяктардын да курмандыктары болгон учурлар болгон. Интернет аркылуу сүйлөшө берип, мисалы жаш кыз өзү курактуу эле бир бала менен сүйлөшүп жатам деп, керек болсо ошол эле учурда өзүнүн сүйүү сезимдери да койгонуп, тезирээк жолуксак экен деп, анан кийин жыйынтыгында жигит чакырат кызды бир жерге, могул жерге, мисалы мерчемдеп туруп, мына могул жерге монча саатта жолугабыз экөөбүз дейт да. Анан кыз барганда ал жакта мисалы улгайган, коркунучтуу, мисалы жанагы маньяк же педофил болуп калып, анан торго түшүп мындай курмандык болуп калган учурларда тилекке каршы. Ушул жакында эле болуп өткөн кайгылуу окуя, Айзаданын окуясын дагы ушуну менен байланыштырсак болобу?
ооба, сөзсүз түрдө Айзада дагы бул айкын мындай мисалдардын бири. Тилекке каршы Айзада дагы телефон аркылуу, ошо интернет аркылуу таанышып, өзүнүн коркунучтуу мындай трагедиялуу окуя болуп кетти. Ошол апасы интервьюда айтып жатат, ошо интернет аркылуу таанышкан болчу экөө. Тилекке каршы анан Замирбек аны кармап кетип, уурдап анан андан ары өлтүрүп койду. Демек кыздардын дагы ушул интернеттен башка балдар менен таанышуусу дагы абдан кооптуу, алардын ден соолугуна, алардын өмүрүнө дагы коркунуч келтирерин дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетишибиз керек экен. Ооба. Бул ошо интернеттеги баягы жана башында айтып кеткендей, биз ар бир подкастыбызда көп жолу кайталап жатпайбызбы? Интернетте биздин өзүбүздүн элементардуу түрдүү интернет коопсуздугубузду эрежелерин баардыгын аткарышыбыз керек да. Биз сөзсүз түрдө ошо интернет аркылуу таанышкан адамдар менен жолугуудан кооптонушубуз керек. Ата-энелерибизге биз баардыгын айтып берип турушубуз керек. Биз балдарыбызды доосундай мамиле кылып, биз балдарыбыз бизге баардыгын ачык айтып бергенге чакырышыбыз керек. Ошол аракетке жеткенден кийин анан балдарыбыз баарын бизге ачык айтып берип турса, бул абдан жакшы нерсе да. Андан кийин биз балдардын мисалы көзөмөлдөй алып, биз аларга акыл айтып, аларга кеңеш берип, анан алар бизге ошол нерселердин баарын аткарып, анан аларды ошол коркунучтардан сактап калуу аракети болот да. Ошол эле учурда ата-энелер дагы көбүрөөк убактын ушу балдардын виртуалдык жашоодо кандай өзүн өзү алып жүрүп жаткандыгына дагы бөлүшү керек да, көбүрөөк убакыт. Сөзсүз түрдө мисалы интернетте Синий кит деген дагы бизде 4 жыл мурда абдан популярдуу болуп кетпеди беле оюнчу. Бул оюнда 50 коркунучтуу ошо талаптарды аткарыш керек. Бул жерде мындай колуна ийне менен кан чыккычат меле чийип, киттин сүрөтүн тартыш керек. Анан кийин монтип колдоруңду кесишиң керек деген сыяктуу ушундай коркунучтуу. Бирок аягында келип, анан өзүн өзү өлтүрүүгө душар болот. Бул оюнда максаты эң жыйынтыгы ошондой. Бирок ошол 2017-жылы бизде дагы ошол чоң имараттардан, мындай көп кабаттуу имараттардын үстүнөн дагы секирген ушундай учурлар болбоду беле, жеткинчектердин. Анан бул оюнду мисалы байланыштырып, анан байланыштырбай ар кандай версиялар болгон. Эми албетте бул 2017-жылдан башка тышкаркы жылдарда деле мисалы балдардын арасында өлүмдөр көп болуп атпайбы? Анан ошондуктан ошол 2017-жылдагы өлүмдөр дал ушул Синий кит менен байланыштуу эмеспи? Бул ошо тергөөчүлөр аныктап билет болуш керек. Эми башка өлкөлөрдө мисалы Россияда абдан эле ачык эле көбүнчө көрсөтүшүп, мынакей мен мына өлүп жатам, мынакей мен прощай, мындай өздөрүнүн хэштегтерин да коюп туруп, анан кийин кеткен учурлары болгон да. Тилекке каршы Синий кит, эртең менен мени ойготуп кой, мен кетип баратам деп ушинтип мисалы жашоодон кош айтышып жатканда ушинтип ушундай хэштегтерди да коюп жасашчу да. Бул эми абдан коркунучтуу нерсе. Бул балдар деген психологиясы буларды калыптанып жаткан учурда. Анан кийин алардын үстүнөн ар кандай ушундай эксперименттерди жасап, балдарды өзүнүн жанын кыюуга чакырык жасаган ушундай оюндар тилекке каршы бир гана Синий кит эмес интернеттечи. Интернетте мындай оюндар көп. Ошо бул оюндарды дагы көзөмөлдөө ата-энелердин мойнунда, балдар баягы интернетте эмне кылып жатат, кайра эле жанагы башкы темабызга кайтып келет экенбиз. Ата-эне балдар интернетте эмне кылып жаткандыгын сөзсүз түрдө күнүгө карап көзөмөлдөп балдар менен сүйлөшүп туруш керек. Кайра эле ошо биздин мындан тышкары ошо ата-энелер сүйлөшүп, дос мамиле болуп балдарын да ачык болууга чакыруу менен биргеликте биздин интернетте дагы мисалы кантип балдарды коргош керек боюнча дагы мындай эрежелер бар. Кеңештерди айтып кетсеңиз, анда кандай кеңештер бар? Интернетте биз балдарыбызды кичинекейинен эле азыр бизде 1 жашка, керек болсо 1 жашка чыга элек бала телефонду көрүп эле талаша баштайт эмеспи? Биздин ар ким мисалы керек болсо баса элек баласына дагы телефонду карматып коет. Баса элек баласы дагы телефондо карап, телефондо мисалы контентти башкарууну дагы мынтип колдорун жылдырып кадимкидей көрүшөт. Бул эми туура эмес. Бул ошо биздин биринчи эрежебиз, бул балдардын дагы жашына жараша берүү телефонду. Эми кичинекейинен ошо мектеп окуучусуна эле телефон бергенден кийин анын интернетте кандай контент көрүп жатат, андан кийин сабагын эле окуп жатабы же болбосо башка жакта сабак болуп атат деп коюп, башка жакты, башка интернеттеги башка контент менен алек болуп жатабы, ушун жагынан аябай. Экинчи эреже, интернетте өзүн кантип алып жүрүү керегин балабыз менен биз сүйлөшүбүз керек.
интернетте коопсуздук эрежелери мындайча айтканда. Мисалы алардын мугалимдери да албетте сүйлөшөт мектептерде, бирок биз дагы сөз сүйлөшүшүбүз керек. Биз балдарга кандай коркунучтар интернетте бар экендигин айтышыбыз керек. Биздин колдон келсе компьютер же болбосо телефон кармап отурганда дагы анын жанында отурушубуз керек. Биз дагы көрүп турушубуз керек кандай контентти көрүп жатат. Түшүндүрүп, керек болсо кандай контенттер бар экен, биз дагы эмне, кайсы зыян эмес, керек болсо өзүбүз дагы көрсөтүп аларга мен бөлүшсөк дагы эң жакшы да. Үчүнчүсү, мисалы биз жанагы айтып кеткендей ата-энелик көзөмөл тиркемелери, родительский контроль приложениелери. Ошол программалар мындан тышкары дагы мен айтпадымбы, Google Play Market'тен же болбосо App Store'дон караганда эле кеминде бир 10 чакты чыгат да. Ар кандай тиркемелер. Каалаганыңызды өзүңүзгө жакканыңыз тандап алсаңыздар болот. Балдардын анын социалдык түйүндөрдө, WhatsApp'тарда, мессенджерлерде дагы алардын кимдер менен сүйлөшүп жатат, ошонун баардыгын биз дагы көрүшүп турганга аракет кылышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда көпчүлүк ата-энелер менен сүйлөшө келгенде алар мынтип айтып жатышат да, менин балам өзүнүн телефонуна коргоочу коддорду коюп коюптур, мен ал мектепке кеткен учурда анын телефонун ачып карайын десем, код тургандыктан мен ачып карай албай калып атам. Анан көпчүлүк учурда балам бат-баттан ошол кодду алмаштырып турат дейт. Бул дагы абдан ата-энеге баласынын телефонун алып ачып контролдогонго дагы тоскоолдук жаратып жаткандыгын да айтып кетишти да. Ооба, бул эми ата-эненин ортосунда жана айтып кетип этип, ата-эне менен баланын ортосунда мындай достук мамилелерин түзүүгө аракет кылышыбыз керек да. Бала бизге ачык айтуудан коркпой турган ошондой абалга жетишибиз керек. Бала демек эгерде коддорду коюп жатса, демек жашыра турган нерселер бар. Демек бала кандайдыр бир контенттерди көрүп жатат, зыяндуу. Сиз мисалы уруксат бербей турган. Ошон үчүн сөзсүз түрдө балаңыз менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Башка жол жок. Мындай учурда. Башка дагы жагын айта кетсем, кээ бир ата-энелер менен барлашканда алар мындай ойлорун билдирип кетишти да. Менин балам ошо YouTube'дан ар кандай видеолорду көрүп, орусча, англисче тилиндеги видеолорду көрөт, мультфильмдерди көрөт, анын тил үйрөнүүсү үчүн абдан пайдалуу болуп жатат. Мейли көрө берсин, мен көп убакытка чейин деле уруксат берип коюп атам. Анткени ал ошо орусча сөздөрдү үйрөнүп, англисче сөздөрдү үйрөнүп, азыр кенен чет тилдерде сүйлөп калды деген да ата-энелер жок эмес да. Эми бул ата-энелерге мисалы эң сонунда бул ата-энелер үчүн биз дагы кубанышыбыз керек. Анткени анын баласы демек интернетте бир гана пайдалуу жактарын гана алат да интернетте. Бирок бардык балдар эле ушундай эмес да, тилекке каршы. Анан жана 5-чи дагы эреже, 5-чи кеңеш, биз балдарыбыз менен сүйлөшүп, кандай музыкаларды, кандай фильмдер, кандай роликтер, кандай компьютердик оюндарды ойнош керек экен, дагы баардыгын чогуу сүйлөшүп туруш керек. Интернетте, социалдык тармактарда кантип катталуу керек, ошону мисалы бизден биринчи билсе жакшы болот да. Анткени биз айтып түшүндүрүп беришибиз керек. Биз керек болсо социалдык түйүндө балабыз менен дос болушубуз керек. Анткени биз алар менен дос болсок, алардын досторун да көрүп турабыз да. Алардын социалдык түйүндөрдө канча жолу кирип чыгып атат, канча убактысын коротуп жатат. Ошол жагын дагы көзөмөлдөө жагын. Балдардын психологиясын изилдөөчү Эмма Кенни деген эксперт ушу үй бүлөлөрдү изилдеп чыккан экен да. Ушу сурамжылоолорду жүргүзүп чыкканда 60% үй бүлөдө балдар ушу онлайн сатып алууларды жүргүзүп, бирок алар ата-энелери билген эмес да, өздөрү эле ошо телефондо отуруп эле, интернетте отуруп эле онлайн сатып алууларды жүргүзүп, үй бүлөлүк бюджетине дагы абдан мындай зыян келтирген учурлар көп болот экен. Негизи андай учур менде да болгон. Мисалы мен интернетте сатып алуу ошо жана AliExpress деп баары эле билсе керек. Ошо AliExpress'те мисалы балдарым үчүн мен кандайдыр бир нерселер сатып алып турчумун. Мисалы планшет, сүрөт тартуучу 2 жолу сатып алдым. Анан 1-2 жолу да кийим-кечектерди да сатып алганбыз. Анан балдарым көрүп турат да менден, сатып алып, мынтип сатып алат турбайбы деп туруп, бир жолу алар өздөрү мага билбей калат деп мындай аз суммадагы акчага өздөрү сатып алуу жүргүзгөн да. Анан албетте сөзсүз түрдө мен билип калгам ал жөнүндө, анткени банк карточканын колдонулгандыгы тууралуу мисалы маалымат келип турат да. Ошентип сүйлөшүп, анан балдарыбыз менен ачык сүйлөшүүгө анан туура келген да. Анан ошондон кийин андай учур кайталанган жок. Анткени бул жерде ошо биз өзүбүздүн балдарыбызга анын зыяндуу жактарын айтып, мындай жөнөкөй тил менен айтып беришибиз керек да. Биз балдарыбыз менен жакын мамиледе болгонго аракет кылышыбыз керек. Эң негизгиси бул ошо бала менен ата-эне өздөрүнүн онлайн тажрыйбасы жөнүндө күнүгө сүйлөшүп турушу керек экен. Керек болсо ушу уктаардын алдында баласынан сураш керек экен ата-эне.
бүгүнкү күнүң кандай өттү деп, ал өзүнүн мектепте болгон окуяларын айтып бергенден кийин ал интернетте болгон окуяларын дагы айтып бергенге жол ачып бериш керек экен ата эне дагы. Мына ошол учурда ата эне менен баланын ортосунда баарлашуу жаралып, жана ал ата энеден дагы коркуу сезими жок болот экен дагы, анан интернеттин пайдалуу жана зыяндуу жактарын билип алат экен. Мисалы баланы эле сурап бербей, мисалы өзүңүз сөз башташыңыз керек да. Менин күнүм мындай өттү бүгүн деп абдан мындай кызыктырып сүйлөп алып туруп, сен эмне кылдың деп ушинтип сурашыбыз керек да. Мисалы балдарыбыз менен биз дос мамиледе, ата эне катары эмес, досундай мамиле кылсак, мисалы анан биз менен ачык болгонго аракет кылат ал дагы. Биз аны менен мындай тең болуп туруп анан сурашыбыз керек да. Урматтуу угармандар, Сынчыл Бол подкастынын 3-чү чыгарылышынын соңуна келип калдык. Алдыда дагы кызыктуу чыгарылыштар күтүп турат. Бүгүн болсо биз ата энелер тарабынан көзөмөлдөө виртуалдык жашоонун жакшы жана жаман жактары, интернеттеги таанышуулар, баарлашуулар эмнеге алып келиши мүмкүн жана интернет оюндар тууралуу сөз кылдык. Сынчыл Бол подкасты Кыргызстандагы Фридрих Эберт атындагы фондунун колдоосу менен даярдалып жатат. Мазмуну фонддун көз карашын чагылдырбайт. Сынчыл Бол подкастын Google жана Apple подкаст тиркемесинен Сынчыл Бол деп издеп тапсаңыз болот. Андан тышкары Кыргыз Медиа KG сайтынан да угууга мүмкүнчүлүк бар.